Ассаламу алейкум мекендештер. Роликтин башында мен силерге бир таксопарк номер 1 деген паркты сунуштай кетейин. Күнүнө 49 рубль алат жана ошондой эле грузовой, пеший, доставка, полный подключение кылат. Там такси жактан эмне жардам керек? Кисар, там трудовой договор, азгоп, короче, страховка деген темалар боюнча полный поддержка 24/7. Звонок менен номерлерин роликтин астына жаза кетем. Ким нормальный таксопарк иштеп жүргөндөр болсо чалып кошулсаңар болот. Там анча-мынча никто моменттер болсо мага кайрылсаңар өзүм көмөктөшүп жардам берем. Ассаламу алейкум. Бул момундай чыкканда могу Toyota встречкага чыгып туруп момундайдан кадаптыр мына. Анан бул такси мекендешибиз бизди чакырат, чалып мажага келбесең болбой калды деп келдик, күттүк, мына бияк мондай болду. Гаи келди. Ассаламу алейкум мекендештер. Роликтин башында мен силерге бир таксопарк номер 1 деген паркты сунуштай кетейин. Күнүнө 49 рубль алат жана ошондой эле грузовой, пеший, доставка, полный подключение кылат. Там такси жактан эмне жардам керек? Кисар, там трудовой договор, азгоп, короче, страховка деген темалар боюнча полный поддержка 24/7. Звонок менен номерлерин роликтин астына жаза кетем. Ким нормальный таксопарк иштеп жүргөндөр болсо чалып кошулсаңар болот. Там анча-мынча никто моменттер болсо мага кайрылсаңар өзүм көмөктөшүп жардам берем. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум мекендештер, байкелер, жигиттер, такси коллегалар. Бүгүн дагы бир мекендешибиз ДТП болуп калып ошого келип бергем. Жана өзү чалып эметкенден. Бул жерде бул эртең менен двордон чыгып баратып, нормально чыгып баратканда, как положено, знактар жок. Поворот запрещен деген. Өзүнүн үйүнөн күнүгө чыккан жолдон эле чыгып баратса, автобусту, анан муну кое берип аткан таксини, автобусту обгон кылып, сплошной линияны кесип өтүп, бир орус мужик Toyota Corolla менен чыгып калыптыр. Анан бул братты водительский тараптан кадап калат, жесткий болду да, бирокчу. Анан бул брат эмне кылаарын билбейт. Андай моментте шок болуп баары эле эметет да. Бир аз эметип калыптыр. Өзүң да айта кетчи, кандай эмне болду ошо ДТП болуп эметкенде? Мага кандай чалып калдың? Эртең менен канчада болду? Эртең менен ошо 8-де, как обычно күндөгүдөй эле. Балдарды алып садикке кетип аткам. Анан двордон эле жолго чыкканда сол жактан автобус менен такси келип калды. Бирок 2-3 машинаны кое бердим. Анан ошо автобус менен такси алдыда экен, автобустун алдында. Такси мени кое берип баргайт этип, пропускайт этип. Анан мен чыкканда эле Сен чыкканда эле тиги менен мен чыкканда эле берки автобусту обгондоп эле жанталашып келип туруп сүздү да. Встречка мененчи, сплошнойдон тем более. Каңды эле түштүң машина. Ичинде балдар да шок болуп коркуп эле. Кички балдарың бар беле ичинде? Ооба, 2 балам бар болчу. Аларды сразу кетирдиң, жок кылдың. Аларды машинадан түшүрдүм. Бирок креслодо эле бар эле. Алар эмеге жибердим да, травмпунктка жибердим да. Иштек болбоду экен депчи. Анан алар жакшы барды, жакшы. Тиги орус менен экөөң ызылдашкан жоксуң? Ызылдаштык да. Бир аз ызылдаштыңарбы? Бир аз эмес, нормально эле ызылдаштык да экөөбүз. Мойнуна албайт да. Мен встречкада келдим, бирок мен правмын дейт да. Сен двордон чыгып атасың, сен уступать этишиң керек эле. Мен правмын по-любому дейт да. Встречкадан келсем дагы мен правмын дейт да. Анан кийин чото мындай карасам, ситуация мындай сложный эле, спорный ситуация болуп калды. Анан кийин андай жерлерде сен видеолорун көрүп жүргөмүн да, гаилер менен талашып багынтипчи. Эстедиң. Эстедим да, анан кийин сага чалайын деп сага чалдым да. Чалсам жакшы келе калдым, адыш. Алла разы болсун. Эчтеке эмес. Буюрса чечилдикпи, Чечилди. Эмне болуп чечилди, айта кетчи. Айткандайм, өзүбүз тарапка чечилди да, конечно. Сен правсың, Буюрса страховкадан тапшырдык, протоколду алдык ГАИден, сен правсың, Кийинки неделя барып туруп, ГАИден протоколду жаздырып, анан страховойго акча күтөбүз. Ошол мекендештер, мындай кыска нуска видео болду. ДТП болуп калган жигиттер, если прав болсоңор, смело кайрылсаңар, колдон келишинче жардам бергенге аракет кылабыз. Бул өзү свидетельсиң, например, сен экөөбүз деле тааныш эмеспиз. Прав болсоң деле биз эми не русскийбиз да. По-любому. Биякта
Өзүң деле көрдүңбү? экинчи участник орус болгон үчүн оруско тартып коюшу мүмкүн да. По-любому бир аз эметет Да, мен чото мындай карап туруп өзүмө неверный болуп кеттим да. Эми мен өзүмдүн укугумду талашкангачы баягы жердечи. Эми по-любому оруско тартып коет деп ойлодум да, сен чакырышка туура келип калды да. Все. Сен главное разысың, болду. Бүттү, понт. Буюрса протоколду алдык, самое главное печать бастырабыз, дальше бүткүл страховканы понт болот аябы. Кудай кааласа. Все. Болду, мекендештер ошол. Ошо эсипсе кайрылгыла, прав болсоңор мындай сөздөн мындай өзүңөргө неверный болуп, баягы укугуңарды коргой албай тургандай болуп атсаңар, кайрылсаңар мына жардам берет. Мен деле прям укмуш, прям мындай подкованный юрист эмесмин, мен деле прям укмуш эмесмин, эми просто колдон келишинче, бияк эми өзүң деле көрдүң го кандай талашат экенин, Мындай юридический жактан болбосо да баягы мындай билгендерин эметип, объяснительныйды түшүндүрүп бере алабыз, по крайней мере, там гаилердин суроолоруна жооп бере алабыз. Эмне десе ошол мындай культурный сөздөр менен сүйлөй алабыз дегендечи мекендештер. Ошол мекендештер. Так что мындай анча-мынча ДТП жерден өзүңөр чөкпөгүлө, самое главное прав экениңерди билсеңер болду. Бирок ДТП болгон адам по-любому мындай шоковый состояние. Шок болуп калганда мындай гаи келген убакта мындай нормально түшүндүрүп жеткизип бере албай калышы мүмкүн да. Мен да ошондой эле болуп калдым да. Гаи келген маалда кичине потеря болуп баягындай болчу. Экөөбүз келгенде кадимкидей расслабон карабай калдыңыз сен, Анын объяснительный да буга жаздырдым, алмаздын өзүнөчү, өзүң эле жаз дальше. Ошол гаи лишний деле документтерди сурабайт мындай жерде негизи. Сенден, например, башка нерсени сураган жок, праваны сурады, болду, в основном болду. Штраф барбы, жокпу текшерет, болду. Менден эчтеке сураган жок, полный ситуацияны Алмазга түшүндүрүп бердим, Алмаз өзү эле түшүндүрүп. Мен деле орусчаны билем өзү, просто андай жерде баягы шок болуп, эме оюң чачырап кетет да. Ошого Алмазга айтып бердим, түшүндүрдүм. А бул өзү түшүндүрүп берди. Мен только эле кол коюп бердим. ДТПнын видеолорун жүктөй кетебиз мекендештер. Ошол бул видео мен эми өзүмдү мындай кичине реклама кылып коеюн мекендештер, а так тамашай. Чисто мындай эме көрсөтүп коеюн дегем да, мен деле көптөн бери контент жок дейт, а так мындай контенттин көбүнө эле барып жүрдүм го, көрсөттүм го, брат, Просто анын баарын чыгарып эметсең давно хайповать этип кетмекпиз го дейм. Мындай карап көрдүм да, ойлонуп көрүп анан Алмаз ойго түшүп кетти да. Бул видеолорун YouTube'дан көп эле көрүп жүрөм да. Гаилер тоскон моменттерди, ДТП болгон моменттерин, баягы разборка кылган жерлерин көрүп жүргөм да, анан кийин ошо ойго келип кетип, анан ошо чакырып. Кудай кааласа иш бүттү, оң жагына чечилди. Кудайга шүгүр. Анан сага душе рахмат. Колдон келишинче го, буюрса сенин да жолуң бар экен да, мен да как раз связьда болуп эме болуп калганчы тарс келип буюрса эметип. Балдарга жардам берип жүрөр. Колдон келишинче. Мекендештерге. Все, жигиттер, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, аман болгула, өзүңөргө сак болгула. Ассаламу алейкум, жигиттер. Мына, короче, мондай ДТП болгон, эртең менен моякта мекендешибиз чыгып келиптир. Моякта остановка. Остановкадан муну өткөргөн бүт барычы. Бул мондай чыкканда, могу Toyota встречкага чыгып туруп, мондайдан кадап турду. Анан бул такси мекендешибиз бизди чакырат, чалып, мажага келбесең болбой калды деп. Келдик, күттүк, мына бияк мондай болду. Гаи келди. Азыр объяснительный полный түзөбүз. Короче, күнөө жок бул мекендештечи. Эртең менен тети двордон чыккан. Оңго карадым, солго карадым, эч ким жок болчу дегендейчи. Эч ким жок болчу. Болду бул очередное ДТП. Биздин водительге плюс болду да бизге. Мына бул гаи келди, сүйлөштүк, полный чечип берди. Короче, биздин таксист жигит прав да, короче, мекендештер.